Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен Жалал Абад облусуна тиешелүү болгон 3-чү сабагыбызды өтөбүз. 3-чү жыйынтыктоочу сабак. Анда эмесе алгач бүгүнкү сабактын максаттары менен таанышып алалы. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбызда Жалал Абад облусунун чарбасына жалпы мүнөздөмө беребиз. Анын өнөр жай жана айыл чарба тармактары менен таанышабыз. Ошондой эле транспортко кыскача мүнөздөмө бермекчибиз. Анда алгач сабагыбызды жалпы чарбага мүнөздөмө менен баштайлы. Демек, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун чарбасы адистешүүсү боюнча агрардык индустриалдык болуп эсептелет. Бирок агрардык индустриалдык болгонуна карабастан, бүгүнкү күндө өнөр жайдын өнүгүүсү, жалпы чарбанын өнүгүүсү боюнча Жалал Абад облусу бүгүнкү күндө Кыргызстанда Чүй облусунан кийин 2-нчи орунда турат. Дегенибиз, агрардык болгонуна карабастан, тагыраак айтканда, дээрлик 50%га 50% десек болот. Тагыраак айтканда, бүгүнкү күндө өнөр жай продукциясынын көлөмү айыл чарба продукциясы менен тең таймашып турат. Тагыраак айтканда, 51%-ын бүгүнкү күндө агрардык, тагыраак айтканда айыл чарбасы түзгөн болсо, ал эми 49%-га жакынын бүгүнкү күндө индустрия же болбосо өнөр жайы берет. Албетте ага ар түрдүү себептер бар. Биз буга чейинки сиздер менен карап чыккан, мисалы Нарын облусу болсун, мисалы Талас облусу болсун, алардын чарбасында адистешүүсүндө негизги айырмачылык катары биз себептерди айтканбыз. Албетте бул жаратылыш шарттары болчу, транспорттун өнүгүү деңгээли болчу, калктын саны болчу, тарыхый өзгөчөлүктөр болчу. Ошолордун бардыгы Жалал Абад облусуна пайдалуу таасир тийгизген дагы. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө чарбанын 2 тармагы тең жакшы өнүккөн десек болот. Анда алгач сөзүбүздү өнөр жайдан баштайлы. Демек, Жалал Абад облусунун өнөр жайы бүгүнкү күндө 500дөн ашык ишкана менен мүнөздөлөт. Ошол ишканаларда жалпы 2019-жылдын жыйынтыгы менен 29 миллион сомдон ашык өнөр жай продукциясы өндүрүлгөн. Ошол көлөмдөгү. Бул көрсөткүч бүгүнкү күндө Кыргызстанда 3-чү орунда турат. Бул бүгүнкү күндө Чүй облусу, андан кийин Ысык Көл облусу 2-нчи орунда турган болсо, 3-чү орунда бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу турат. Ал эми ушул ишканаларда жалпы эмгектенгендердин саны 6000ден ашык. Демек, ушундай чоң, ушундай ар тармактуу болгон ишканалар кайсыл негизги тармактарга деген суроо болушу мүмкүн. Кайсыл негизги тармактарда деп, анда эмесе суроонун жообу төмөнкүдөй. Демек, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун өнөр жайын негизги тармактары болуп, албетте эң негизгиси бул электроэнергетика. Ал бүгүнкү күндө өнөр жай тармактарынын жалпы продукция көлөмүнүн 59%-ын берет экен. 2-нчи орунда бул түстүү металлургия, тагыраак айтканда отун өнөр жайы. Андан кийинки орунда бул машина куруу өнөр жайы, андан кийин түстүү металлургия, жеңил өнөр жайы жана тамак аш өнөр жайы. Бул негизги өнөр жай тармактары. Анда эмесе бүгүнкү күндөгү Жалал Абад облусунун өнөр жай потенциалы, ушул өнөр жай тармактары жөнүндө кыскача видеого көңүлүбүздү буралы. Промышленность. Джалалабадская область относится к одной из промышленно развитых областей Кыргызской республики. Предприятия области представляют практически все отрасли реального сектора экономики: электроэнергетика, горнодобывающая, нефти и газа, угольная, машиностроение, химическая, легкая и пищевая перерабатывающая промышленность, деревообрабатывающая, производство строительных материалов. В области ведутся работы по разведке и добыче полезных ископаемых, например, золота, нефти, газа, угля и соли. Гидроэлектроэнергетика. На территории области расположены 6 гидроэлектростанций. Это Токтагульская, Курпсайская, Ташкумырская, Шамалдысайская, Учкурганская и Камбарата-2. Последним введено в эксплуатацию один агрегат Камбаратинская ГЭС-2 с мощностью 120 мегаватт. Плановая мощность составляет 360 мегаватт. В перспективе планируется строительство ГЭС Камбарата-1 с мощностью 1900 мегаватт. Гидроэлектростанции нашей области вырабатывают до 11-12 миллиардов киловатт-час электроэнергии, что составляет более 80% вырабатываемой электроэнергии республики, которая экспортируется в страны Средней Азии и Казахстан.
А в перспективе строительством ГЭС Камбарата-1 планируется экспорт электроэнергии в Пакистан и Китай. Река Нарын по своей удельной мощности с притоками превосходит такие реки, как Волга и Ангара, и имеет потенциальные ресурсы 56,9 миллиардов киловатт в час. На притоках реки Нарын в перспективе возможно строительство 22 электростанций с выработкой электроэнергии порядка 30 миллиардов киловатт-час. Горнодобывающая отрасль. Жалабадская область богата многими полезными ископаемыми. Так, на территории области имеются разведанные золоторудные месторождения с высоким содержанием золота в объеме более 500 тонн. В настоящее время работают обогатительные фабрики, филиалы ОАО «Кыргыз-Алтына», Терексайский рудник и комбинат «Махмал-Алтын». Также введено в действие новый современный комбинат ОСО «Full Gold Mining». Кроме того, на территории области действует более 20 компаний по добыче золота. К одной из перспективной отрасли относится развитие нефтегазодобывающей промышленности. Разведанные запасы нефти и газа сосредоточены на месторождении Майлюсу-4, Восточный Избаскен, в размере 90 миллионов тонн нефти и около 5 миллиардов кубометра газа. На территории области имеются большие запасы каменной соли, Шамшикальское и Толсторовское месторождения. Общий запас составляет более 100 миллионов тонн. На сегодня добыча соли осуществляется открытым способом, которая используется в основном как кормовая. Для его промышленной переработки подготовлен инвестиционный проект. Одним из крупных промышленных компаний республики является ОАО «Кыргызнефтегаз», который расположен в городе Кочкората и является единственным в Жалабадской области нефтегазодобывающим предприятием. Кроме добычи нефти и газа, возобновляется добыча угля в промышленных масштабах. В Аксайском районе имеется разведанное и описанное месторождение фарфорового камня на участке Учкурт. На месторождении Учкурт Жаңыжолского аильного округа выделено 3 участка с общим разведанным запасом 9 миллионов 706 тысяч тонн. Из полезных ископаемых на территории района имеются залежи марганца и кварца. Кроме этого, из угольного порошка, добываемого на территории района, имеется возможность производить угольные брикеты. На территории Алабукинского района действует 5 золотодобывающих предприятий. Кроме добычи золота, Алабукинский район имеет и другие полезные ископаемые, такие как свинец, цинк, известняк, ракушечник, мергель и другие. К примеру, на месторождении Гава имеются подсчитанные запасы свинца в количестве 8-10 тысяч тонн. Месторождение не до конца изучено. Прогнозные ресурсы оцениваются 30-40 тысяч тонн свинца и столько же цинка. В настоящее время на территории района имеется разведанное месторождение известняка ракушечника Ахташ. На этом месторождении на разведанной площади всего 8 гектаров запасы утверждены в количестве 2,3 миллионов метров куб. В Токтагульском районе известны запасы мрамора в месторождениях Арым-1 и 2, где объемы мрамора составляют 1,4 миллионов кубометра. Имеются большие запасы каменной соли на Шамшикальском месторождении не менее 30-40 миллионов тонн. В Чаткальском районе работает 18 предприятий по добыче золота. Кроме золотых руд, район богат другими ископаемыми, такими как мрамор, гранит, валластанит, трипал и другие. Наиболее ценным и перспективным нерудным сырьем является валластанит. В мировой практике валластанит применяется достаточно широко в керамическом производстве, в абразивной промышленности, в качестве наполнителя бумаги, красок, эмалей и других производных. В Чаткальском районе имеется крупное месторождение валластанита с прогнозными запасами 40 миллионов тонн. В городе Ташкумыр развито угольное производство. На базе угольного производства имеется возможность строительства завода по производству минеральных удобрений. Данное производство является безотходным, то есть побочные и промежуточные продукты имеют спрос. Рядом с городом расположены залежи мергеля, сырье для производства цемента. Имеется прекрасная возможность для строительства цементного завода, который будет единственным на территории области. Одним из основных предприятий, работающих в сфере переработки нерудных ископаемых, является ОСО «Камнеобрабатывающий завод» Центральной Азии. Предприятие специализируется на переработке природного камня и производстве отделочных строительных плит, колонн, пилястров и другой продукции. Продукция предприятия в основном экспортируется в Россию, Казахстан, Китай и дальние зарубежья.
Машиностроение. Крупнейшим промышленным предприятием области относится открытое акционерное общество «Майлюсуйский электроламповый завод» проектной мощностью 300 миллионов штук электроламп в год, в том числе 200 миллионов нормально осветительных и 100 миллионов штук автомобильных ламп. На настоящий момент «Майлюсуйский электроламповый завод» является крупным экспортером Джалалабадской области. Доля продукции завода достигает до 40% от объема экспорта области. Кроме того, на территории Джалалабадской области расположены заводы «Нур», «Достук», «Джитген» и другие. Химическая отрасль. Химическую отрасль представляет завод «Кристалл» в городе Ташкумыр, который производит кварцевые тигли, трихлорсилан и поликристаллический кремний электронной и солнечной частоты. Поликристаллический кремний производится только в 4 странах мира. К одним из успешных работ с инвесторами по привлечению прямых инвестиций относится строительство завода по производству ферросиликоалюминиевого сплава со стороны ОСО «Авиньен». Уланталы. Айыл чарбасы. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад облусунун айыл чарбасы ошол айыл чарбага жарактуу жерлердин аянтынын чоң болгондугуна байланыштуу айыл чарбасы дагы аябай жакшы өнүккөн десек болот салыштырмалуу. Ага кошумча албетте бул климаттык шарттар эсептелет. Анда эмесе ошол айыл чарбага жарактуу жерлердин структурасын карап чыгалы. Өзүңөр байкагандай биз силер менен буга чейинки өткөн карап чыккан Талас, Нарын облустарына салыштырмалуу бул облустун аймагында айдоо жерлердин аянты чоң кенен десек болот. Демек ошол кенен аянттардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө айыл чарбасын мыкты деңгээлде өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошуп келатат. Анда айыл чарбанын кайсыл тармактары негизинен өнүккөн? Бизге белгилүү болгондой айыл чарбасында 2 негизги тармак бар. Дыйканчылык, Жалал-Абад облусунун дыйканчылыгы негизинен пахтачылык, дан өсүмдүктөр жана жер жемиштер менен өздөйт өзүн. Ал эми мал чарбасында кой, уй жана жылкы чарбасы. Эгерде дыйканчылыктын продукцияларынын өндүрүлүшү боюнча көрсөткүчтөрдү алып карай турган болсок, өзүңөр көрүп тургандай көрсөткүчтөр абдан жакшы. Биз буга чейин карап чыккан облустардан өтө жогору турат. Өзгөчө көңүлүңөрдү бургум келет мисалы пахтачылыкка 1-чи орунда дегенбиз. Демек жылына орточо эсепинен 42 000 тоннадан ашык пахтаны алып, бул бүгүнкү күндө Кыргызстанда өндүрүлгөн пахтанын 60%дан ашыгы деген билдирет. Андан тышкары көңүлүңөрдү дагы бургум келет мисалы жашылча жемиштерге өзүңөр байкагандай эң жогорку көрсөткүч болуп атат 286 000 тоннадан ашык жыл сайын өндүрүү. Ошондой эле көңүлүңөрдү бургум келип атат мисалы буга чейинки Талас жана Нарын облустарында болгон эмес, мисалы мындай көрсөткүч. Бул бакча өсүмдүктөрү. Өзүңөр көрүп тургандай 94,6 000 тонна жыл сайын бакча өсүмдүктөрү өстүрүлөт экен. Ошондой эле дан жүгөрүсү өсүмдүгүнүн түшүмү дагы жогору экен 205 400 тоннадан жана башка. Ал эми мал чарбасында бүгүнкү күндө мал чарбасы дагы салыштырмалуу өнүккөн, бирок география жактан алып караганда айыл чарбасына жарактуу жерлердин көпчүлүк бөлүгүн жайыттар эмес, тескеринче айдоо жерлер түзгөндүктөн салыштырмалуу мал чарбасынын үлүшү Кыргызстанга салыштыра турган болсок, салыштырмалуу төмөн, башка облустарга салыштырмалуу. Өзүңөр көрүп тургандай, Кыргызстандагы уйлардын үлүшү боюнча Жалал-Абад облусу 18%дан ашык көрсөткүчү менен, кой кечкилердин 19,5, үй канаттуулардын 17,3%, жылкылардын 14%, ал эми чочко 1%ды түзөт экен. Транспорты. Жалал-Абад облусунун транспорту бүгүнкү күндө 4 негизги транспорт түрү менен өздөлөт. Бул аба транспорту, автомобиль транспорту, темир жол жана түтүк. Булардын ичинен албетте эң негизгиси болуп автомобиль транспорту эсептелет. Себеп дегенде баардыгыбыз билгендей стратегиялык болуп эсептелген Бишкек-Ош автоунаа жолу дагы Жалал-Абад облусу аркылуу өтөт. Жалпы автожолдордун узундугу 2000 километрден ашык, анын 30%дан ашыгы бүгүнкү күндө асфальтталган.
Ал эми бир канча шаарларында бул Таш көмүр шаары болсун, Жалал Абад шаары болсун, Көк Жаңак шаары болсун, темир жолдор бар, бирок темир жолдор негизинен Өзбекстандын аймагы аркылуу өтөт. Тагыраак айтканда, облустун ичинде шаарлар бири бири менен темир жол аркылуу байланышпайт, түз байланыш жок. Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө аэропорт бар. Кичине самолетторду конуп учууга эсептелген. Ошентип биз Жалал Абад облусуна арналган сабагыбызды аяктайбыз. Жана жыйынтыктоонун алдында албетте силерге бүгүнкү өтүлгөн сабактар боюнча бир канча суроолорду берели деп чечтик. Анда эмесе суроолорго биргеликте жооп берели. Демек, биринчи суроо. Жалал Абад облусуна Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясынын канча пайызы туура келет? Жооптор: 60% А варианты, 70% Б варианты, В варианты 80, Г варианты 50%. Туура жооп 80%. Кийинки суроо. Мунай жана газ өндүрүүчү облустагы жалгыз кыргыз мунай газ ишканасы кайда жайгашкан? Варианттар: Таш көмүр шаарында, Майлы суу шаарында, Жалал Абад шаарында жана Кочкор Ата шаарчасында. Туура жооп Кочкор Ата шаарчасында. Кийинки суроо. Шамшыкал жана Тогуз Торо кендеринде запасы 100 миллион тоннаданга жеткен кайсыл кен бүгүнкү күндө ачык түрүндө казылынып алынды? Жооптор: Туура жооп албетте Тоз. Ошентип биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Анда бүгүнкү сабакка тиешелүү болгон үй тапшырма менен таанышып алалы. Анда эмесе биринчи үй тапшырма бул сабакта өтүлгөн теманы дептерге толук конспектилөө. Өзгөчө көңүлүңөрдү видеого бургум келет. Орус тилинде болгонуна карабастан шашпай токтотуп конспектиде кыргызча конспекттеп алганыңарды каалайт элем. Себеп дегенде кийинки бизде Жалал Абад облусу боюнча сынак болгондо сөзсүз түрдө ошол видеодон суроолор алынмакчы. Экинчи үй тапшырма облус өнөр жай ишканаларынын таблицасын дептерге чийип толтуруу. Өзүңөр билесиңер, буга чейинки биз сабактарда, буга чейинки карап чыккан облустарда таблица толтурганбыз. Тагыраак айтканда, ошол ишкананын жайгашкан жери, чыгарган продукциясы жана аталышы деген 3 бөлүккө бөлүп. Ал эми үчүнчү тапшырма облустагы темир жолдорду жана Бишкек-Ош автожолундагы картага түшүрөбүз. Ошондой эле ошол Бишкек-Ош автожолундагы Жалал Абад облусунун ичинде гана жайгашкан шаарларды жана айыл кыштактарды дептерге ирети менен жазып келишиңер керек. Ошентип бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Эмдиги сабакта көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.